күнүгө алмашып турат. Лондондун эмеси менен покупка продажасы. 1 граммдан баштап 1 килограммга чейин электронный. Анан кийин бул курстан кийин компания кандай иштейт, график работы ошондой алмашып чыгарып коюш. Пока бизле магазинда сатып алуусу 8000 сатып алуусу канча экен? 8400 деп экен. 1 грамм. 8429 продажа 8471. Покупка, кайра силер аласыңар да. Оода. Негизгинен мисалы клиент кайра өткөрсө келип аласыңар. Кайра сатканы 400. Эбуде салмасыңар турат. Камера менен чыгып турат. 1 грамм, 2 грамм, 5 грамм, 10 грамм, 100 грамм, 50 грамм, унция и 20 грамм. Анан килограмм. Килограмм 10 деп жазады, сертификат менен. 1 килограмм. 1 килограмм. Алып чыгабыз десе, эмесинде жазып беребиз. 1 килограммды деле сатып алса, анан кайра келип, мисалы жарым жыл, 1 жылдан кийин кайра келип сатам десе, кайра эле аласыңар, э? Ошо курс менен ала бересиз. Текшерип алып туруп ала бересиңер. Эгерде анализаторубуз бар, беттеги. Ошону жаңы алып келдик, аппарат. Ачылгандан баштап канча суммага алтын саттыңар? 50 миллион саттык. 50 миллионго саттык, где-то 3 миллиондон көп таза киреше алдык. Таза киреше. 1 ай болду ачылганыңарга. 1 ай болду. 1 айда 50 миллион, 3 миллион таза киреше. Значит, дагы көбөйсө 12 айда канча аласыңар ошондо? 50-60 миллион таза киреше аласыңар. Эсиңерде мен баягы 2 жыл мурун Улуттук банкка ушундай кылып саткыла дегенде алар чыгарып, анан көп сата албай коюшканда анткени паспорт менен деп койгон. Азыр силерде паспорт жок эле сатасыңар да. Каалаган жарандар келип эле сатып ала берсе болот эле, каалаган көлөмдө. А чет өлкөлүк жарандарчы? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Албатабы? Алар сатып алса, мисалы, өз өлкөсүнө, мисалы, кошуна өлкөлөр алып кетебиз десе, свободно чыгарып кетеби, эркин чыгарып кетеби, же бажы немене төлөш керек? Ограничение жок. Анткени жок. Даяр издейли да, туурабы? Ооба, издейли. Анан бирок баары бир кайрылып койду, өкмөткө бир иретін жасап беріңіздер деп кіші. Так ограничение жоқ екен. Ограничение жоқ екен. Жоқ болуш керек да, өзү себеби дегенде биз баары бир эле чогулган алтынды, өлкөдө чогулган алтынды Улуттук банк жесиндер кыргыз алтын сатып алып тургандан баары бир чет өлкөгө алып барып сатып келет да. Андан көрө бул ичине кымбатыраак кетет. Биржадан өйдөлөп кетет, туурабы? А биз дүйнөлүк биржага барсак, мындан арзан сатабыз да граммын, мисалы, туурабы? 3% арзан болот. 3% арзан болот. 3% жана. Ошон үчүн чектөө белгилет, чектөө белгилет ошон үчүн. Мисалы, ошол 2 жыл мурун азыр алтын көтөрүлүп атат, дайым алтын түшпөйт да көтөрүлө берет. 2 жыл мурун 1 килограмм алтын сатып алып койгондо, мисалы биздин бай жараныбыз. 2 жылда канча үстүнө кошулду ушу 1 килограмм алтынга? Канча таза киреше тартылат? Курс менен сатып жүрөбүз. 2 жыл мурун 22 жылы алтын алып койгондо 2 миллион 889 миң, же болбосо 34 миң доллар үстүнө пайда көрмөк. 34 миң 1 килограмм. 1 килограммдан эле 34 миң доллар. Мына эми ошол үчүн биздин баягы мыйзамды да кабыл алып бербедик элек. Байлардын баягы легализация боюнча деп 31 декабрга чейин да узартып койдук, эми баары легализация кылып алсын деп. Ошолорго айтышыңар керек. Мына эгерде 1 килограмм алтынды 2 жыл мурун алып койгонуңарда 34 миң доллар жөн эле үйдө жатып эле. Үйүңөрдө сейфте жатып эле 34 миң доллар үстүнө кошулуп калмак деп мисалы. Bir kvartira ка? Bir kvartira. Bizde baylar көп da. Baylar көп. Алар 1 килограмм албайт, 10 килограмм алат, 100 килограмм алчулар бар мисалы. Алып эле жөн эле үйүнө сактап койсо, мисалы доллар менен, сом менен, валюта менен кармабай, алтын менен кармаса, пайда тапмак экен да. Жана бул 96-жылдан баштап алтындын динамикасын алдым. Өзү үлгөн экен. Өзү үлгөн. Бир аз токтойт. Мындан да өсөт. Анткени дүйнөдө алтындын эмеси талабы көп да. Күндөн күнгө көбөйүп атпайбы? Потребность. Ошон үчүн
талап болгон сайын өсө баштайт. Алтындын кору жалпы дүйнөнү алганда улам гендер азайып атат. Алтындын талабы болсо, суроо талап көбөйүп атат тескерисинче. Жерде баарын анализ кылып койдук. 1 килограммдан $34,000 болсо, мисалы 100 грамм алып койсо, $3,400 жөн эле. Үстүнө кошпа, үйдө жатып эле. Акчалар болсо, ячейкаларда, чет өлкөлөрдө, анан үйдө кармап жатат, туурабы? Валюта менен. Алтын менен кармаса, алтында өзүбүздүн ичибизде калат, Кыргызстандын ичинде и баасы да өсөт. Пайда берет да. 2022-жылы 4.429.000 мекин болду. Азыр 2023-жылы 5.384, азыр 7 миллион болчу. Акыркы 1 жылда аябай өстү. Жакшы, ийгилик. Жакшы иштегиле, сак болгула. Ким кайтарып атат биякта эмгидүү? Жерде эмгидүү тигил жерде отурат. Кача тигил жерден киргенде, бул жерден камерада көрүнөт. Анан алсатты киргизет. Көп кишини киргизбейт. Бир киши бул жерге киргенде эшик жабып алат. Ал кирип соода кылып кетмейинче башка эч ким кирбейт. Күтүп турат. Күтүп турат. Эч ким көрбөш керек, ким канча алып атканын. Ал алып кетет. Тиги накатке чыгат, бияк жабылат, ал ары чыгып кеткенден кийин анан кийинкиси кирет. Ошондой система кылдык бизче. Туура. Бири-бирин көрбөсүн Сак болуш керек. Анан эмгидин сотрудниги берде отурат, камера менен эметилген. Анан бул жерде заведующий магазин үстүндө отурат. Бул дагы дополнительно жардам берип турат. Камера бул жерге да чыккан. Бул жерге кичине немерек болсо жардам берип, жана крупный парты алганда неметкенде жардам берип өзү. Тиги жерде болсо информационный табло келип кантип сатып алат, таанышып алса болот. Жакшы. Жакшы, ийгилик анда.